Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 24 ноябрь 2024 жыл мен сиздерге Кирпичныйда жайгашкан Эл Насип курулуш компаниясы курган, бүткөрүлгөн, тех паспорттары берилген жаңы новостройка домдун 5-кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Ремонту сонун даяр квартира экен. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бул домдо бар. Тех паспорттары деле дагы эле берилген туугандар. Анан 5-кабатта туугандар. Кийин чыгып түшүп туруш дагы оңой болот. Мына домдун алдын көрүп атасыздарбы? Детский площадка, парковочный место бардыгы бул домдун алдына бар туугандар. Охрана воротасы деле бар. Өтө сонун туугандар. Домдун алдына сөз жок. Өтө кеңири. Анан бул домдун алдына кантип келем дейт болсоңуздар, Кирпичныйды билесиздер. Мамыров көчөсү. Нокатский падион тараптан чыгып келсеңиздер болот, Кирпичныйга же Ак Тилек тараптан жүрүп келсеңиздер болот, Западный тараптан. Кыскасы жолдору көп. Мамыров көчөсү, Асан Үсөн маркетинин эле арты болуп калат. Сатылуучу квартирабыз туугандар ушул биринчи блогунда, мына бул подъездинде 5-кабатында мына ушул квартира сатыкка чыгып атат туугандар. Лифттен чыгып эле солго бурсаңыздар, мына сатылуучу квартирабыз жайгашкан. 3 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 84 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Ремонту дагы жаңы. Келип эле жашай бере турган даяр квартира экен. Мына бронированный ишине чыгып көрөсүздөр. Тех паспорту бар туугандар. Анан саткан себеби, сөзүн ачыгы бул жакта ээсине акча керек болду экен. Ошол себептен саткан деп мага маалымат берди туугандар. Так, мына квартирага кирип көрөсүздөр. Бул жагы душ, кухня, бул жагы зал туугандар, бул жак детский, бул жак болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Мына сол тарапта болсо ажаткана жайгашкан. 5-кабат 3 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 84 квадрат метр, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Тех паспорту деле бар туугандар. Азыр мен оң тараптан баштай берейин. Бул жагы кухнясы туугандар. Чай ичип сүйлөшүп отура турган бөлмө экен. Кышындасы дагы жакшы жылытат деп ээси мага информация берди. 4 комната деп дагы койсок болот, себеп дегенде бул жакта чоң балкону бар экен, балконго ушундай кухняны чыгарып койгон экен. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө, келишип калсаңыздар бардыгын калтырат, же алып кетет туугандар. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Анан квартирабыз полусквозной туугандар. Могу наркы беттен, бул беттен квартирага күн тиип, мындай бир жарык болуп турат экен. Так, мына жак болсо ошондой дыйкан кыштак болуп калат. Ак Тилек тарап жалаң жер үйлөр. Котелный деле бар мына. Кышындасы отоплениясы жакшы жылытат экен туугандар. Так, эми кийин эсине чалып келип дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Так, ушуну бул биринчи бөлмөсү болду. Мына жака келе турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү өтө кеңири, өтө сонун. Ремонтторуна сөз жок. Тап-таза болуп турат. Мына туугандар, көрүңүздөр. Азыр саат бир 10дон өтүп калды эртең менен. Күн тип квартира жарык болуп турган учур. Так, бул ошондо зал болду, конок бөлмөсү көрдүңүздөр. Көзүсү деле бар экен. Эми мына детскийди көргөзмөйүн сиздерге. Туугандар, балдардын уктоочу бөлмөсү болуп калат. Тап-таза ал жакта шкафчиктери бар экен. Занескалар илинген, бардыгы жакшы сонун. Эми родительскийди көргөзбөйүн. Балдардын, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Так, мына балконго чыгып деле мисалы ал жерден көргөзүп коюп турган болсом, азыр домдун алды бүт баары ушул жерде. Так, дагы кандай маалымат берейин эми? Чоң шкаф деле бар экен. Бул жагы ошондо родительский болду. Туугандар. 5-кабат. Чыгып түшүп турган дагы оңой болот. Анан туугандар, бул блок эң биринчи салынган А блок болуп калат. Так, эми ажатканаларды көргөзүп берейин, көрүңүздөр. Мына туугандар, баары жакшы. Ичкере да бар. Так.
Sonra. Айнек мына күзгүлөр да башкача экен, сансарный. Так, болду окшойт менимче. Колдон келишинче маалымат бердим. Эми кимге квартира жаккан болсо, кимге квартира керек болгон болсо, эсине чалып, өздөрү деле келип көрүп кетет. Киргенде коридорлору деле, прихожкалары деле кең экен. Көп деле тар эмес, сонун. Эми туугандар, ушул сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын баасын сиздерге айтайын. Квадрат метри 84. Ар бир квадрат метри $1000 бааланды. Анан кеми бар. Айткан басымда эч ким сатпайт туугандар. Балким квадрат метрин 950ден берет, балким 900ден берет. Эми чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Квадрат метри $1000. Анан жакшы кем бар. Барыңыздарга ийгилик.